Assalamu alaikum, Сақпол Кейджи каналыбыздын катталуучулары достор. Бүгүнкү число 11 август 2024 жыл. Бүгүнкү чыгарылышта сиздерге Россиядан келген жана корейский Матиз унааларынын баалары канча болуп жаткандыгын көрсөтүп чыгабыз. Матиз унаалары билесиздер күзгө жакындаганда же болбосо бензин кымбаттаганда баалары өсө баштайт. Канчалык деңгээлде өскөндүгүн бүгүнкү видеодо сиздер менен биргеликте көрөбүз. Биринчи эле ушул Матизден баштайлы. Корейский механика жылы 2002 экен. 08 объемдо. Кызыксаңыздар ушул номерлерге байланышка чыксаңыздар болот. Сырт кабалын көрсөтүп өтсөм, сыртында эч кандай краска кылына турган жерлери жок. Казаны кандай? Тазабы? Корея. Корейский Матиз дегендер казаны таза экен. Запасной гана бунун. Алып койдуңарбы? Сырт кабалы өтө жакшы. Эч кандай краска кылына турган жерлери жок. Ички көрүнүшүн көрсөтүп өтөйүн. 4 айнек көтөргүчү бар, чехол салынган, механика. Ички кабалы орто туугандар. Корейский автоуна, корейский Матиз дегендер көрсөтүлгөн номерлерге чалып, байланышка чыгып, алышып көрүңүздөр. Кетип атып сиздерге мына Матиз 3 ак түстө өтө ходовой машинаны таап койдум. Автомат 2008-08 Корея. Ушул номерлерге чалып байланышка чыксаңыздар болот. Сырт кабалы өтө жакшы. Жайкы дөңгөлөктөрү ушул жылга кеңири жетет. Сыртын көрсөтүп өтсөм, сыртында краска кылына турган жерлери жок. Ушул бойдон эле сразу айдайсыздар. Алдында 2 айнек көтөргүчү электрический экен, арты ручной. Автомат. Кондиционер иштейт, Кондиционер иштейт экен. Ички салонун көрсөтүп өтөйүн. Матиз 3 туугандар. Таза Матиз дегендер. Ушул Матизди чалып балашсаңыздар болот. Канчага бербедиңиз? Туугандар, эгерде сиз Кыргызстанда доставка жана такси тармагында иштей турган болсоңуздар, мен сиздерге ишеничтүү өзүбүздүн AirDrive таксопаркты сунуштап кетем. Таксопарктын проценти 2%, таксопаркта жума сайын 80-90 литр бензин жана акчалай сыйлыктар ойнотулуп турат. Таксопаркка улана турган болсоңуздар, сиздерге сразу 200 сом бонус алып беребиз. Таксопарктын 24 саат иштей турган техподдержкасы бар. Эгерде көйгөйлөр жаралса, чалып, кеңири байланышып, чечип алсаңыздар болот. Биздин Сақпол Кейджи каналын канчалык колдосоңуздар, биздин AirDrive таксопаркында колдоп, сиздерди иштешүүгө чакырып кетем. 360 бербем. 360 миңге бербептир. Ошого кошуп балашып көрүңүздөр туугандар. Матиз 3. Таза Матиз 3төр сиздер үчүн азыр көрсөтүп чыгабыз. Экөтөң 2008-08 объемдо. Сырт кабалдары өтө жакшы. Эч кандай краска кылына турган жерлери жок. Тегерек четин көрсөтүп өтсөм, бул Матиздагы бир адамдык экен. Акчасы 400 миң дейт. Ички салонун бир көрсөтүп өтөйүн. Автомат, алдыңкы айнек көтөргүчтөрү электрический, калганы арттары ручной экен. Кондиционер бар. Ички кабалы өтө жакшы сакталган туугандар. Чыртылган жерлери жок. Химчискадан чыккан боюнча базарга алып келиптир. Экинчи Матизди көрсөтсөк, бул дагы кондиционер иштейт дейт. 4 алдыңкы 2 айнек көтөргүчү электрический, арты ручной экен. Ички кабалы ушундай. Бул экинчи Матизибизге чехол салып коюптур. Телефон номерлери, эгерде сиздерге кызык болсо, ушул номерлерге чалып байланышка чыгып, балашып көрсөңүздөр болот. Акчасы 400 миң деп айтылып атат. Чалып байланышсаңыздар дагы түшүп берет. Туугандар, сиздерге Матиз 2 орто абалда көрсөтүп өтөйүн. Жылы 2009-08 объемдо. Өзбекстан. Телефон номерлери, ушул номерлерге чалып байланышка чыксаңыздар болот. Сырты, сырт кабалы орто, мындай кичине шпаклевка жеген жерлеринде жаракалар бар экен. Арты таза. Ички кабалын көрсөтүп өтөйүн. Ички кабалы орто. Кондиционер жок болуш керек, Кондиционер жок.
Простой, алдыңкы айнек көтөргүчтөрү дагы ручной. Простой комплектация. Гидравлика барбы? Жок, простой бар. Несин жасаш керек? Көргөндө мен анча да түшүнбөйм, көргөндө ушу мотор кичине баштап калыптыр. Кичине баштап калыптыр. Канчага деп атасыз акчасын? 180 км бар. 180 миң туугандар. Кызыксаңыздар ушул номерлерге чалып баалашып көрсөңүздөр болот. Matiz 2. Туугандар, сиздерге дагы бир жакшы бир Matizди көрсөтүп өтөйүн. Жылы 2007-08 объемдуу ушул номерлерге чалып байланышка чыксаңыздар болот. Автомат. Сырт кабалын көрсөтүп өтсөм, сыртында эч кандай краска кылына турган жерлери жок, полный жасалган. Краскадан чыгарып, андан кийин базарга алып келген окшойт. Ичин көрсөтүп өтөйм. Машинада не казактары бар? Не жасатыш керек? Миниш керек. Толку айдаш керек. Автомат. Кондиционер иштебесе керек булар да. Иштеп болот эми, тартпай калат. Алдыңкы айнек көтөргүчтөрү электрический, арты ручной экен. Ичи жакшы сакталган. Мындай жыртылган жерлери жок экен. Орто состояниядагы Matiz. Казаны кандай? Ачып коюңчу бир көрөлү. Ключ мененби? Анда пределка кылынган экен да бул, а? Жок, Немеси, электропакети. жок бул. Өзү родной ба? Ичинен ачылат эле го деген. Казаны өтө таза экен. Эч кандай чирик жерлери жок. Запаска жел чыгып калыптыр, а? Акчасы болчу канча? 260 түшүп бересиздер. Туугандар, ушул автомат Matiz'de 260 дейт. Ушул номерлерге чалып байланышка чыксаңыздар, дагы баалашсаңыздар болот. Реальный клиенттерге түшүп берем дейт. Туугандар, алдыңыздарда дагы Россиядан келген, Россия номердеги Matiz 2 унасы. Билесиздер, бул катушка мотор болот. Белки простой моторго караганда бул расходу азыраак болот. Жылы 2010-08 объемдо. Ушул номерлерге чалып байланышка чыксаңыздар болот. Сырт кабалын көрсөтүп өтсөм, сыртында краска кылына турган жерлери жок, бирок мындай кичине жасала турган жерлери бар экен. Сыртында кичине косметика иштери бар. Механика. Алдыңкы айнектер электропакет экен, арты ручной. Акчасы 180 миң дейт туугандар. Кара түстө Россия номердеги Matiz десеңиздер, номерлерге чалып байланышсаңыздар дагы түшүп берет. Туугандар, бүгүн биз Matiz 2лердин автоматтарын көпчүлүгүн тартып сиздерге дагы бир Matiz 2 автоматты көрсөтүп өтөйүн. Жылы 2003-08 объемдо. Ушул номерлерге чалып байланышып, баалашып көрсөңүздөр болот. Сырт кабалын көрсөтүп өтөйүн. Сыртында краска кылына турган жерлери жок. Көбүнчөсү Matiz'дин казанын сурайсыздар, сиздерге казанын көрсөтүп өтөйүн биринчи очередте. Удар болгон жерлери жок, казан таза экен. Салонун көрсөтүп өтсөм, алдыңкы айнек көтөргүчтөрү электрический, арты ручной туугандар. Автомат. Кимде ким ушу Matiz 2 автомат издеп аткан болсо, арзаныраак ушул номерлерге чалып байланышсаңыздар болот экен. Акчасы 260 миң дейт. Чалсаңыздар, баалашсаңыздар дагы түшүп берет. Туугандар, базардын сыртында да, жолдо да Matiz 2лер бар. Кыргызстан номерде жылы 2005-08. Ушул номерлерге чалып байланышып баалашсаңыздар болот. Сырт кабалын көрсөтүп өтсөм, сырты орто. Краска кылына турган жерлери бар. Көпчүлүгү казанын сурайт. Казаны сиздерге көрсөтүп өтөйүн. Казанында ушундай жамалган жерлери бар экен, бирок ичинде кандай сюрприз бар экенин эч ким билбейт. Сырт кабалы ушу видеодо көргөндөй эле орто болду. Электропакет. Механика. Салону орто сакталган, кичине жыртык жерлери бар. Арзаныраак Matiz издегендер үчүн сиздерге жакшы сонун вариантта. Акчасы 190 миң дейт. Ошол көрсөтүлгөн номерлерге чалып, байланышып, баалашып көрсөңүздөр болот. Алдында ушундай кичинекей краска кылына турган жерлери бар. 190 миң туугандар, Matiz 2.
Туугандар, Matiz 3 механика издегендерге өтө сонун арзаныраак баада коюлган Matiz 3'тү көрсөтүп өтөйүн. Обмен дагы бар экен. 2006-08 350 миң. Ушул номерлерге чалып байланышка чыксаңыздар болот. Matiz 3'түн сыртында идеал краска деп айта албайм, бирок кичине кыла турган иштери бар. Российский номерди ушул нерсени эскертип өтөйүн. Механика 4 айнек көтөргүчү, бардыгы ручной, өтө жөнөкөй комплектацияда. Сырт кабалы ошо көрсөтүлгөндөй эле. Эгерде российский номерде механика Matiz 3 издесеңиздер, ошол номерлерге байланышка чыгып, баалашып көрсөңүздөр болот, туугандар. Сиздер үчүн дагы бир Matiz 2 арзан баада базардан чыгып калды. Базардын сыртынан жылы 2008 объемдо корейский 170 миң. Ушул номерлерге чалып байланышка чыксаңыздар болот. Сырт кабалына сиздерге көрсөтүп өтөйүн, мындай кичине чирик жасала турган жерлери бар. Билесиздер, базарда bunday нерселерди Matiz'дикин оңой эле жасап коет. Сырт кабалы ушундай орто абалда. Салонун көрсөтүп өтөйүн сиздерге. Документинде кандай? Кимдин атында? Өткөрүп берет да. Алдыга электропакет, механика, ички салону орто сакталган. Акчасы 170 миң деп айтылышы. Дагы номерлерине чалып баалашсаңыздар болот, туугандар. Жакшы түшүп берет. Туугандар, Тико сурагандар үчүн сиздерге үчүн бир Тикону көрсөтүп өтөйүн. Автомат 9708. Ушул номерлерге чалып байланышка чыксаңыздар болот. Сыртыны көрсөтүп өтөйүн. Сырты полный краска болгон, таза, краска кылыштын кереги жок. Ушул боюнча эле айдайсыздар. Электропакет, алдыңкы айнектери электрический, ушул жерде эле сразу көтөрүп койсоңуздар болот. Автомат, ичи орто сакталган. Акчасы канча дедиң? 130 миң дейт, туугандар. Тико сүйүүчүлөр 130 миң. Номерлерге чалып, дагы баалашсаңыздар болот. Дагы сиздерге Тико сүйүүчүлөргө Кыргызстан номерде көрсөтүп өтөйлү. 96-жылкы 08 ушул номерлерге чалып байланышка чыксаңыздар болот. Сырт кабалы орто, краска кылбай эле ушул боюнча айдасаңыздар болот. Салон сиздерге көрсөтүп өтөйүн. Автомат, электропакет, алдыңкы айнек көтөргүчтөрү 2 тең иштейт, арты ручной, туугандар. Тико сүйүүчүлөр, эгерде ушул Тикону баалашып көрөм десеңиздер, ушул номерлерге байланышка чыгасыздар. Акчасы канча дедиңиз? 150 миң дейт, туугандар. Чалсаңыздар дагы арзандатып түшүрүп берет экен. Прайд цветте Matiz 2, туугандар. 2004-08 ушул номерлерге чалып байланышып баалашып көрсөңүздөр болот. Сырт кабалын көрсөтүп өтсөм, сыртында Matiz жакшы абалда, краска кылына турган жерлери жок. Кыргызстан номерде. Салонун көрсөтүп өтөйүн сиздерге. Электропакет, 4 айнек көтөргүч тең электрический. Кондиционер иштейт дейт. Механика, кожаный салон. Акчасы канча дедиңиз? 300 грамы бар. Аял киши айдаган. 300 миң дейт, туугандар. Номерлерине чалып баалашсаңыздар болот.